Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Табигый техникалык бөлүмүнүн Пактаскан Өлбүрөн Тоз тайпасынын студенти Курбаналиева Жамила. Окутуучу Абдирешиева Умида. Өз алдынча иштин темасы философия адам жана коомдун ролунда. Дүйнөгө болгон көз караш адамдын дүйнөдөгү ээлеген орту жана аларды курчап турган дүйнө жөнүндө элестетүүлөрү, түшүнүктөрү жана көз караштар системасы. Дүйнөгө болгон көз караш кең жана тар мааниде болот. Кең маанисине жаратылыштын жана коомдун көрүнүштөрүнө, ошондой эле жалпы дүйнөгө болгон көз караштардын жыйындысы. Аларга философиялык, коомдук, саясий, этикалык, эстетикалык жана табигый илимий көз караштар кирет. Тар маанисине бир гана философиялык көз карашты эсептөөгө болот. Дүйнөгө болгон көз караштын объектиси бүтүндөй дүйнө болуп саналат. Ал эми анын предмети болуп дүйнөгө болгон көз караштын эмнени бөлүп карасак, предмет ошого гана байланыштуу болот. Дүйнөгө болгон көз караштын 3 тарыхый тиби бар. Алар мифология, религия, философия. Мифология бул коомдук аң сезимдин эң байыркы формасы. Байыркы коомдук көз караштар ал өзүнчө курчап турган чындыкты фантастикалык жана реалисттик кабыл алууларды камтыйт. Философия термини грек тилинен алынган. Биз чогуу тургондо фило сүйүү, софия акымандуулук дегенди түшүнөбүз. Философия бул дүйнөгө болгон көз караштын илимий теориялык тиби. Ал дүйнөгө болгон көз караштын эң жогорку деңгээли деп эсептелет. Ошондой эле өзүнүн системалдуулугу жана логикалдуулугу менен айырмаланып турат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.